Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз тарыхы атадан балага, муундан муунга, ооздон оозго өтүп, уламыштарда, санжыраларда сакталып келген. Андан сырткары мына бал таштарда, эстелик таштарда жазылып калган. Ошондой эле мына илимге келе турган болсок, бу Кытайдын, Россиянын, коңшу өлкөлөр, Өзбекстан, Казакстандын архивтеринде, музейлеринде азыр дагы сакталып турат. Бүгүн биз студиябызга тарых илимдеринин доктору, Москвадагы Ломоносов атындагы университеттин тарых факультетин бүтүргөн белгилүү тарыхчы Эсенкулов Нурмамат Жокеновичти чакырганбыз. Нурмамат Жокенович, студияга куш келипсиз. Мына мен жогоруда айткандай, ошо кыргыздын тарыхы тууралуу ар кандай божомолдор, илимий аныктамалар, тарыхый фактылар жазылып келет. Деги эле ушул Кыргызстанда тарых илиминин өнүгүшү кандай, кайсы багытта баратат, сиздин көз карашыңызча? Шулар тууралуу айтсаңыз. Рахмат чакырганыңыздарга. Эми өзгөчө Кыргызстан эгемендик эле болгондон кийин бир биздин улуттук аң сезимибиз да ойгонуп, тарыхка болгон кызыгуу, ошон үчүн көп бир талаш тартыш маселелер чыгып, анан союз мезгилиндеги идеологиялык басымдын, партиялык саясаттан негизинде жазылган тарых кандайдыр деңгээлде элди канааттандырбай, ушул азыркы мезгилде кызык кырдаал болуп турат да. Тарыхты жазган кишилер да көп, тарыхка кызыккандар да көп. Бирок ошол мезгилде, например, тарых факультетине тапшыргандар азайып баратат да. Ушундай бир парадокс экен. Эми тарых деген бул адамдын эс тутуму. Эгер бизге кандайдыр бир алдыбызда проблема жаралса, биз дайыма аркага карап, бул маселе биздин ата-бабалар, биздин немелер тукум кандай чечкен деп ошого кайрылып аракет кылабыз да. Анан бул биз тарыхыбыз менен сыймыктанабыз. Себеби дегенде кыргыздар ушул Борбордук Азиядагы элдердин арасынан байыркы эл деп саналабыз. Байыркы тарыхыбыз бар. Биз өзүбүз эгемендүүлүк алгандан кийин ушул өзүбүздү кандайдыр бир дүйнөлүк коомчулукка тааныштырыш үчүн ар кандай бир тарыхый иш-чараларды өткөрдүк да. Бул жакшы нерсе. Ал эми тарых деген өнүгүш үчүн Кыргызстанда тарых илиминин өнүгүшү бул эми союз мезгилинде Октябрь революциясынан кийин ал бул деп келишет. Ал эми чын эле андай эмес. Себеби дегенде биздин тарыхыбызды бизге чейинки ата-бабаларыбыз жазганга аракет кылган. Например, кыргыздын тарыхын өзгөчө ушул Белек Солтоной, Осмон Алы Сыдыковдор жазышып, ушундай бир Арабаев аракет кылып, биз ушундай элбиз, тарыхыбыз бар деп. Мен ойлойм, ушунун кандайдыр деңгээлде таасир этип, жанагы Октябрь революциясы жеңгенден кийин 24-жылы бир өзүбүзчө автономияга ээ болуп, анан мамлекетке айланганыбызга кандайдыр деңгээлде ушул байыркы тарыхыбыз, өзүбүзчө эл болгонубуз, биздин кыргыздын жашоо философиясы, жери территориясы ушул мамлекеттүүлүккө алып келди го дейм да. Анан азыркы кезде жаңы тарых жазганда, например, биз Октябрь революциясына чейин мамлекетибиз жок болду деп келбей, анын кайрадан жаралышы деп атап атабыз. Бул мен ойлойм, логикалык жагынан дагы негизи туура түшүнүк да. Ал эми тарых илимин өнүгүш үчүн бир нече немелер керек да, бир шарттар керек. Бул мисалы үчүн биринчиден мамлекеттин тарыхка болгон мамилеси. Аны өнүктүрөйүн деп, аны каржылап, бир кандайдыр бир колдоолорду жөнөткөрүп туруш керек. Экинчиден ошол тарыхты жаза турган адистер болуш керек. Ошол, например, үчүнчүдөн эң негизгиси ушул тарыхты жазыш үчүн тарых өзү далилди талап кылган илим, ошондой тактыкты талап кылган илим, ал деген жанакындай хронолог мезгилди талап кылган. Например, башка коомдук илимдерден айырмаланып, тарых дайыма даталарды көрсөтөт. Качан, кайсы мезгилде, кайсыл жерде болгондугун көрсөтөт да. Ошондуктан эң негизгиси ушул тарыхый булактар. Тилекке каршы кыргыз эли өзүнүн тарыхы жөнүндө жазма булактарды калтырган эмес экен. Эми бул дагы кандай бир деңгээлде шарттуу. Бизде деле, например, жанагы Орхон Енисей жазуулары, биздеги Таштагы жазуулар, мисалы үчүн ушул Өзгөн эле шаарында биздин мөдөлөрдө бир эпитафия деп коебуз, бир абдан көп, бир 400-500дөн ашык жазуулар бар да. Бул кыргыз элинин жанакындай союз мезгилиндегидей такыр эле
туташ сабатсыз болду дегенин төгүндөй турган нерсе да. Ошонун негизинде бир мисал келтирип коеюн. Мисалы үчүн дүйнөдөгү белгилүү түрк дүйнөсүндө, мусулман дүйнөсүндө белгилүү болгон Сараксинин күмбөзүн ошол жазуулар аркылуу таап, жакындан ордуна коюп, анан өзгөндө ошол мусулман дининин түптөгөн, ошонун кандайдыр бир ташын койгон кишилердин бири ошол жерге коюлгандыгы жөнүндө маалымат алдык да. Анан эми тарыхый булак азыркы кезде, например, дагы бир нерсеси ушул, тарых жазды көп кишилер жазып атат деп атпайбызбы? Бунун негизги себеби, мен кесиптештерим капа болбосун, биз ушул кесипкөй тарыхчылар, профессионал тарыхчылар ушул элдин көңүлүндөгүдөй чыныгы ушул байыркы тарыхыбызды ачып бере албай, жанагы тарыхый булактардын дагы аздыгы, жазма булак, тарыхый булактардын таңкыстыгы, ошол себептер аркылуу адистердин жоктугу, ошол татыктуу тарых жаза албагандыктан ушул көптөгөн кишилер тарыхты жазып атышат да. Bunun hem tayaqtan iki uçu var dep koydu Kırgızda. Жақшы жағы дағы бар, жаман жағы дағы бар. Жақшы жағы, например, орыстардың бір жақсы сөзі бар. От частного к общему деген бір философиялық түшүнүк бар да. Ошолдай болуп, аздан болсо дагы изилдеп материалдар топтолуп атат. Бул жақсы. Ал эми тескери жагы болсо, тарых эмес кишилер, тарыхчы эмес кишилер ошондой экен деп кабыл алып, аны кийин жанагындай пикирин өзгөртүшү мүмкүн эмес болот да. Ошондуктан биз келечекте бир татыктуу тарыхыбызды, байыркы тарыхыбызды ушул жакшынакай бир системага салып, далилдүү тарыхый булактардын негизинде башка дүйнөлүк тарыхтын алкагында ошол мезгилдештирүүлөрүнө туура келтирип бир жакшынакай бир тарыхыбызды жазышыбыз керек. Бул бүгүнкү күндө мезгил талабы болуп турат да. Анан тарыхый булактардын өзүнүн эми айтсаңыз, мына тарыхый булактар таңкыс деп айттыңыз да азыр элечи. Менимче, мен сиздин бул пикириңизге кошула албайм да. Тарыхый булактарды изилдесе аябай эле көп. Мисалы ошол эле Бартолд, Бернштейн, Кляшторный, жанагы Симасяндын ошону башка улуттун өкүлдөрү, мына жакында эле Казадой чыгып, мына кыргыздар силер байыркы элсиңер, мындай тарыхтарыңар бар деп жазып атат. Эмне үчүн биздин тарыхчылар ошол бар нерсени мына жазылып турат. Ошону биздики деп айта албайт дачы, биздики деп ошо башка элдин өкүлдөрү айтып атат. Кыргыздар мына силерсиңер депчи. Бирок биздин тарыхчылар негедир ыкшоолук кылабы, же көңүл коштук кылабы, ошол бир мындай бир батыл киришип, изилдеп, ошо элдин дагы өзүнүн дагы бир черин жазып берсе болот беле, мисалычы. Багыттайсаңыз. Жакшы суроо бердиңиз да. Вот сиз айткан Бартолд, Кляшторный, Казадой бул иши кылып, чындыгында биз кээде азыр мына өзгөчө эгемендүүлүккө болгондо орус тарыхчыларынын көпчүлүктөрүн, например, ошол эле Бернштейн, Абрамсондорду, например, анда капа кылып койгонбуз да. Булардын бардыгы негизи неме тарыхый булак жазган эмес, тарыхый булактарды пайдаланып изилдеген кишилер. Биздин тарыхын фундаментин койгон кишилер. Жазып калдырган. Ошолорду, например, ошол башка тилдегилерди. Мен ал таңкыстыкты мындай түшүндүргүм келет да. Таңкыстык дегеним кыргыздар убагында улуу держава түзгөн мамлекет. 2200 жылдан мурда мамлекеттик ээ болуп, орустардан мурда бир 6-7 кылым мурда жазуусу пайда болгон эл ушул өзү жөнүндө бир өзүнүн тарыхы жөнүндө жазып калтырбаган жөнүндө айткым келет да. Ал эми башка тарыхый булактар жазганда мындай да, ал жерде система болбойт. Качан гана байланыш болгон мезгилде, кандайдыр бир зарылчылык болгон мезгилде, же болбосо кандайдыр бир чыр-чатак болгон мезгилде, согуш болгон мезгилде үзүл-кесил жазылат да, мындай системага жазылып ушундай болгон дейт да. Экинчиден буну дагы бир мындай бир кемчилдиктүү жагы, алар, например, чыныгы тарыхты, биздин чыныгы кыргыздын духун, канын, анын бир ой пикирин, ой жүгүртүүсүн байкабай, ушу көргөндөй жазып, укканын жазып койгонунан болот да. Экинчиден мен сизге туура сөзүңүзгө кошулганым, ошол, например, азыркы күндө белгилүү болгондой бир 90дон ашык бир аркылчыгыш тилиндеги, Европа тилиндеги тарыхый булактар бар, жазма булактар. Эми аларды ошол канчалык деңгээлде чындыкты чагылдырат? Алардын маалыматтык мүмкүнчүлүгү кандай? Анан ал деген жана биздин территорияга туура келеби, келбейби, камтыйбы деген бир маалыматтар бар да. Ошо азыркы мезгилде тарых илимин булак таануу багытындагы изилдөөлөрдө ошол негизги максат ошол табылган тарыхый булактарды, башкасын таба албайбыз. Эми бул табылса да жакшы. Тарых илими эки жол менен да, биринчиден жаңы тарыхый булактар табылыш керек, экинчиси ошол бар тарыхый булактардын маалыматтык мүмкүнчүлүгүн көбөйтүп, ошондон кошумча жакшынакай көмүскө
жанакы маалыматтарды алып анан тарыхты түзүшүбүз керек да. Ушул жагынан келгенде бизде, например, биринчи эле күндөн баштап ушул өзүбүздүн ушундай кемчиликти байкап туруп, биздин жетекчилик, биздин ошол башчылар убагында ушул Өзбекстан, Тажикстан, ушу Казакстан, Түркмөнстан сыяктуу ушул академиянын састык курамында бир чыгыштануу институтун ачып койсо, ошол тарыхый булактар табылып, окулуп, анан кандайдыр бир деңгээлде булактык кадрларды даярдап булактык базабыз түзүлмөктө. Ошону тарыхка ушундай мамлекеттик подход болбой калыптыр. Экинчиден, ушул убагында бул тарых факультети партийный факультет болуп эле ошол саясатташып кетип эле, анан кийин партком болом, директор болом, заводко барып неметем, анан кызматым чоңойот деп. Тарых факультетин бүткөндөр алар бүткөр аким, райкомдун секретары ошентип жүрө берип, ошондой ошол багытта кеткенде биз таскери кеткенде. Ошондой болуп калыптыр да. Анан кийин биздин тарыхыбыз ошол жанагы тигилер которуп берген тарыхтый булактардын тегерегинде эле жанагындай бийлеп, анан ушул жакшы жолго коюлбаганда бирсе ошол эле кемчиликти биз азыркыга чейин кайталап келатабыз да. Себеби дегенде бүгүнкү күнү дагы ошол тарыхый булактар менен иштеген, ошол чыгыш тилдерин билген, кошумча тарыхый дисциплиналарды өздөштүргөн адистердин жоктугу бизди ушундай бир кандайдыр деңгээлде жакшы тарыхтай жазылбай атканына кандайдыр бир боштукту жараткан алып келди да. Ошондуктан мен ойлойт элем, биз бул неге баштаганда ушул тарых факультетинде кадрларды даярдоодагы мамлекеттик билим берүү стандартынан баштап, ошону колго алып, жанакы атайын кафедраларды ачып, тилдерди үйрөтүп, ошондой кылбасак, бул биз кырдаалдан дагы деле чыга албай калабыз да. Мына азыр Кудай буйрса, быйылкы жылы, өткөн жылдан баштап биз бир топ көп томдуу тарых жазалы деген ойлор айтылып, иштер жүрүп атат да, башталып атат. Мен ойлойм, бул туура. Себеби дегенде Союз мезгилинде жазылган, 80-жылдардын ортосунда жазылган көп томдук тарыхтан бери 40 жылдан ашык убакыт өттү. Андан бери эл өзгөрдү, заман өзгөрдү, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болду, мурдагыдай Москванын диктовкасы жок болду. Азыр бизге Кудай буйрса төрт тарабыбыз кыбыла, жакшынакай шарттын баары түзүлүп атат. Ошон үчүн биз ушул тарыхка ушундай бир мамлекеттик көз караш кылып, келечекти ойлоп, эртең ушул тарыхый булактар менен иштей турган жакшы адистерди даярдап, анан көбүнчө азыр биздин, например, ушу тарыхый булактар чыгыш гана тилдеринде эмес, көбү, например, ошол Англияда, Францияда, Японияда, даже Америкага чейин, Түркияга чейин биздин тарыхый булактар ошолордун архивтеринде сакталып турат. Архивтерин сакталып турат. Себеби дегенде алар бул чыгышты басып алганда ошол тарыхый булактардын баардыгын алып кетишкен. Ошолорду баары изилдеш үчүн алардын тилин билиш керек да. Ошон үчүн мен, например, ойлойт элем, ушул Москва мамлекеттик университетинде Ломоносов атындагы адистик бергенде сөзсүз түрдө чет тилдерин үйрөтөт дагы. Госэкзаменден эгер сиз 4төн жогору баа алсаңыз, дипломуңузга ушул сознанием языка, чет тилдерди билет деп анан дипломго жазып берчү да. Биз болсо баягы эле орус тилинен чыкпай, англис тилин да билбейбиз, башка тилдерди да билбейбиз, Кытай тилин да билбейбиз, японду деле билбейбиз. Эми акырындан жарым жартылай толук кандуу эмес адистерди даярдап келгендей болобуз. Мен эми өзүм деле кандайдыр бир деңгээлде өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм. Себеби мен ушул улуттук университетте проректор болуп турган мезгилде дагы, окуу иштери боюнча проректор болуп турган мезгилде дагы ушу ишти колго алып жылдыра алган жокпуз да. Бирок мен ойлойм, мезгил келди, жылдырып эми бир жаңы тарыхка, жаңы саясат болот го деген үмүттөмүн, ишенимим бар. Ооба. Мына ошо жана теманы улай. Мына эски Кытай тилинде кыргыздар мына Кыяз Молдокасымов айтып жазып жүрөт. Бирок ошону окуй турган бизде кадр жок экен. Көрдүңүзбү? Эски Кытай тилин окуй турган бир дагы кадр жок. Азыр бир жигитти окутуп Кытайда даярдап атышат да. Ошол сыяктуу жанагы сиз айткандай бир институт ачып койгондо, ошол жерде бүт тилдерди окутканда, ошо биздин кадрларыбыз Японияга барып, Америкага барып, буга чейин эле изилдеп бир кыргыздын тарыхын бир нукка салмак да. Көрдүңүзбү? Ушул жагы дагы өксүк болуп келип, жанагындай боштукту, тупикти жаратканда. Мына сиз эми өзүңүздүн түздөн түз илимий ишиңизге кайтып келели. Мына булак таануу тарыхнама боюнча изилдөөлөрдүн методдору боюнча сиз илимий иш жактаган экенсиз. Ошондо кайсы кылымдагы учурларды боюнча илимий иликтөө жүргүздүңүз? Ошол боюнча айтсаңыз. Эми чындыгында эле тарыхый булактар, тарых бизде, например, бардык эле илим качанганын теориясы, анан методологиясы, методдор өнүккөндө алдыга жылат да. Ансыз илим алдыга жыла албайт.
Ошон үчүн илим ошол теория болгон үчүн илим деп аталат да. Например, журналистика азыр эми илим эмес да мындай. Ошон үчүн ал же филология, же тарых болуп кетет да. Ошондуктан биздин негизги максат ушул жанагы канчалык деңгээлде биз ошол илимдин методологиясын, изилдөө методологиясын өнүктүрсөк, биз ошолордун негизги жанагындай тарыхый булактардын маалыматтык мүмкүнчүлүгүн арттыра алабыз да. Бул тарыхый булак деген нерсе, бул андагы маалымат чындыгында чексиз. Ал экиге бөлүнөт. Биринчи айкын турган ачык маалымат, например, мынчанчы жыл согуш болду, же болбосо мындай болду. Ал эми ошондо ошол окуй келген мезгилде анын көмүскө көп маалыматтарды алса болот да. Мисалы үчүн убагында сиз деле билсеңиз керек, совет мезгилинде окуп жүргөндө мектепте мындай деген түшүнүк болгон да. Лениндин айтканы боюнча средний класс каяка барса ортон революциянын келечеги ошого жараша болот деген нерсе болгон да. Ал эми буну кийин жанакындай тарых илимде азыр кийинки кездерде илим сан ариптештирип математиканын методдору колдонулуп атпайбы? Ошон үчүн Москвадагы белгилүү ушул тарых илиминин теоретиги академик Ковальченко убагында академик секретарь болуп абдан жакшы иштеген киши ошол 1987 жылы тарыхты изилдөөнүн методологиясы деген китеп жазып, аны мамлекеттик сыйлык алганда, бул совет мезгилиндеги методология изилдөөнүн туу чокусу ушул эмгекте. Анан ошол киши ушул келечекте методологияны, тарыхты өнүктүрүш үчүн ушул математикалык методдорду ушул тарых илиминде пайдалануу деген жаңы метод иштеп чыгып, ошону тарых илимине киргизип, анан студенттерге лекция окуп, анан ошол тарыхта азыр количественный методы в исторических исследований деген жаңы багыт бар. Эми жаңы дегенде болбойт, эми ошол 50-60 жылдардан баштап, анан Америка менен чогуу иштеп, Франция менен чогуу иштеп, ошондо мындай дейт да, жанагындай ошол математикалык методду колдонгондо Лениндин айткан теориясы туура келбейт экен да. Себеби дегенде бир немеден жанагындай слойдун катмардан экинчи катмарга өткөнгө такыр болбойт экен. Экинчиден мындай Нурмат Жокенович, ал илимий терминдерди мындай конкреттүү ишке өтөлүк, немеге келели. Сиз өзүңүздүн илимий ишиңиз боюнча изилдегенде 19-кылымда Кыргызстандагы абал кандай экен ошондо? Элдин жашоосу, элдин саны канча экен, эл эмне менен алек болчу экен? Мына ошол боюнча да айтсаңыз. Хорошо. Мындай болот да. Кыргыздар жөнүндө маалыматтар үзүл-кезил айтылып жүргөн. Например, ошол эле Кытай тарыхый булактарында, арабтардын, перстердин, түрктөрдүн тарыхый булактарында ар кандай сандар айтылат да. Анда, например, көбүнчө мындай дейт да, 80 000 аскер ала турган болсо, чыгара ала турган болсо, аны 5ке көбөйтүп, значит, элдин саны 400 000 болгон экен, 500 000 болгон экен дейт да. Анан мен бир нерсени айткым келет да, эмне себептен бизде Кыргыздын бир жакшынакай бир сөзү бар да. Бул мен ага мындай көңүлүмө туура келбейт. Асманда жылдыз көппү, жерде кыргыз көппү дейбиз да. Эми биз көп болгон эмеспиз да, себеби дегенде биздин жашоо шартыбыз кыргыздардын көчмөн турмушу. Мен эми дагы айтсам эл кичине туура эмес көрүшү мүмкүн. Эки нерседен көп болгон эмес да. Биринчиден көчмөн турмушта дайыма көчүп жашап, анан ушу өзүнө эмес, биринчиден малга ыңгайлуулук аракет кылган. Ушу малга ыңгайлуу тоого көчкөн, кайра жай кыштоого түшкөн, ошол малдын артынан жүргөн да. Бул биринчи нерсе. Себеби дегенде тамак аш маселе. Биздин ата-энелерибиз, мурдагы апаларыбыз көп эле төрөгөн ондон жагы. Бирок ошолар кандай медициналык жактан оорук, сыркоо, тамак аш, жашоо шартына жараша азыраак болгон да. Анан ал деген көчмөн турмушта тамак аш дайыма аз болуп турат. Экинчиден биз ушу сыймыктанып тиги туу туткан биздин боз үйүбүздагы кандайдыр бир деңгээлде суук болгон да, шарт болгон эмес. Ошон үчүн анан эми отурукташкан элде бул бат көбөйөт экен. Себеби дегенде ушу 1 гектар жерди алсаңыз, бир жерде көчүп барган жерде ал 1 жумалык да. Андан 1 жумадан кийин тебеленип малдын буту менен жок болот. Ал эми 1 гектар жерге бир буудай эгип, жарып эгип алсаңыз, ал сен бир бирөөнү 1 жылга жөнүнөт, жанагы нан менен, тамак аш менен камсыз кылат да. Ошон үчүн биз кандайдыр көбөйгөн эмес. Ошон үчүн 1897 жылы Орус империясында, Россияда алгачкы жолу жалпы эл каттоо болгон. Ошол эл каттоонун материалдары ачык турат. Только ал жерде бир нерсеси бар, жанагындай ал кезде улут көрүнбөй эле, жанагы тил негизги критерий көрсөткүчө тил болуп, анан ошол тилде ким канчасы киши сүйлөгөндө, анан ошол биздин ошол биринчи жалпы эл каттоонун жыйынтыгы боюнча кыргыздардын саны ошол 19-кылымдын аягында 632 000 деп берилет да. Эми андан кичине көбүрөөк болуш керек деп мен ойлойм. Себеби дегенде
азыркы Өзбекстандын территориясына кирген, Казакстандын территориясына кирген жерлерде кыргыздар болуп, алар кандайдыр бир деңгээлде неметпей, анан ушул где-то бир 265 миң, 300 миң киши түрк деп катталып калган да. Кийин ал түрктөр өзгөчө өзбектерге, сарттарга кошулуп кетти да. Ушундай болуп 632 миңдин тегерегинде. Анан дагы бир жагы бизде чыныгы ушулар менен эл каттоо менен иштеген окумуштуулар аз эле. Казактын Бекмаханова деген, Бекмахановдун кызы докторский диссертациясын жазып, ушундай болгон. Анан мен кийин ушул өзүмдүн кандидаттык диссертациямда ушул жанагы переселенческий управление деп коет, ошол жөн эле, например, Кыргызстан орустардын артыкчылыгы мындай деп ойлойм да, дүйнөлүк тарыхка караганда. Англия дүйнөнүн баарын басып алды, Франция, Германия, бирок алар кичинекей эле жерде калды. Ал эми орустар дайыма ушул көчүрүү саясатын туура жүргүзүп, барган жердин баарын орусташтырып отуруп, анан бүт ушундай дүйнөдөгү эң чоң, дүйнөнүн алдыдан бир бөлүгү абдан чоң территорияны ээлеп калган да. Ошол эле саясат улантып, биздин Кыргызстанга дагы көчүрүү саясатын жүргүзүп, орусташып жүрүп, орустар көп көчүп келген. Бирок алар жанакындай стихийный башында жөн көчүп келген болсо, казактар кийин алар атайын системага салып, пландаштырып, шартты түзүп, атайын ал Кыргызстандын территориясында переселенческий управлениенин чиновниктери Кыргызстандын жерин изилдеп, карап, бөлүп, анан бул жерден дагы бир нерсеси көбүнчө мына Кыргызстан түндүгүн орустардын көп келип калганы, ошол убактылуу Түркстан башкарууну убактылуу жобосунда дагы кийин 76-жылдагы кабыл алынган негизги жободо дагы мына түндүк Кыргызстандын жери мамлекеттик менчиги болгондогу мамлекет өзүнүн кандай кааласа ошондой деңгээлде бөлүштүрүп көчүргөнгө шарт түзгөн. Ал эми түштүк Кыргызстанда отурукташкан элдин жери өзүнүкү болуп калганда, ошон үчүн түштүк Кыргызстанда орустардын азыраак болгонун себеби дегенде алар же аренда калыш керек эле, же сатып алыш керек болсун. Ошол биз мындай тарыхты айтып атканда ошол жоболорго такап укуктук ченемдик документтердин негизинде ушундай шарт түзүлгөнүн айтсак болот. Анан ал гана түгүл, атайын Кыргызстандын жерин изилдеп ушул көчүп барган кишиге кандай шарт түзүш керек, канча жер бөлүп бериш керек, канча суу болуш керек, канча мал болуш керек, эмгек куралдары, шаймандары болуш керек деп атайын комиссиялар жиберип, ошол Скриплев деген Кыргызстандын түштүгүн, ал эми Румянцев деген Кыргызстандын түндүгүн бюджетное обследование деп коет да. Бюджетине чейин эсептеп, ошо кыргыз бир жылда канча тамак жейт экен, кандай кийим кийет экен, то есть канча суммада таратат экен деген неме менен жакшынакай бир мындай статистикалык материалда калтырган да. Мен мисал келтирем, кыргыздар дагы мактанабыз, карышкырдан кийин илетти көп жейбиз деп. Ошол Румянцевдин изилдөөлөрүнүн негизинде бир жыл кечке жылбай тиякандай эчкандай ашыктын кеми жок отурган кишилер карап туруп кыргыз бир жылда 12 килограмм эт жегенин көрсөтүшөт. А бул эмнени айтып турат? Бул деген Кыргызстандын түндүгү деле негизинен жашоо тиричилиги дыйканчылык менен болгондугун көрсөтүп турат да. Анан экинчиден дагы бир жагы, орустар ошол жанагындай көчүп келген элге поезддан орун берип, жылуу тамак уюштуруп, медициналык жардам көрсөтүп, келгендерге кредит берип, акча берип, эмгек шаймандардын станциясын ачып, анан ушул орустар бат эле неменин арасында, бат эле мезгилде жакшынакай жанагындай кыргыздын жерлерин ээлеп, бат эле бутана туруп, жакшынакай болуп кетишкен да, оңолуп кетишкен. Анан мындан кийин 1908-10 жылдарда ушул падыша атайын сенатор Пален деген кишини ревизияга жиберип, ушул орустун биз каалаган саясатты жүргүзүп атабы көчүп баргандар деп, анан Палендин ревизиясы болгон. Бул дагы ойлойм, Кыргызстанда жакшы докторлук диссертациянын материалдары турат. Ошол Палендин экспедициясында келип, анан карап, Пален орустардын жашаганын, кыргыздардын жашаганын, жашоо шартын, динин, билимин бардыгын текшерип, даже каада салтын, адаттарынан бери изилдеп, жакшынакай эмгекти калтырып кеткен. Ошондон кийин падышага тааныштырганда, падыша мынтип жазыптыр да ошол ревизиянын жыйынтыгында. Биз көчүрүп барган орустар бизге жергиликтүү элге жакшынакай орустун каада салтын, чарбасын үйрөткөндүн ордуна жалаң арак ичкенди үйрөтүшүп, жергиликтүү элди бузган деп Николай жазып кеткен жери бар. Анан ошо Палендин материалдары бизде бул жанакындай массалык неме тарыхый булак. Скриплевдики, Румянцевдики да массалык тарыхый булак. Сиз же мен жазып койсом, сөз түрдө биздин субъективдүү факторду көргүзөбүз. Ушул тарыхый булактар негизинен жакшынакай оборотко кирип, жакшынакай изилдесе дегенде мен жанакы математикалык методду биздикилер билбегендиктен инстат материалды тарыхый булак катары иштеше албай, пайдалана албай жүрүшөт да. Ошон үчүн ушундай бир кемчиликтер болуп жүрөт да. Анан ушул сонун нерсе болгон. Анан ошондо мен ушул тарыхый булактын маалыматтуулугу, тарыхый булакты кандай изилдеш керек, анын реалдуулук жазганда кандай жетиш керек деген маселелер менен иштеп, ушул жанакындай базовый деп коет го, ошол методология, тарыхты изилдөөнүн методдору боюнча кандайдыр бир деңгээлде ушул жакшы бир сапаттуу билим ала алдым го деп ойлойм. Анан ошол сөз түрдө ошол массалык маалыматтарды, математик методдорду тарых факультетине киргизип, келечекте биз ушундай толук кандуу адистерди даярдасак, анан биздин тарыхыбыз жаңы деңгээлге көтөрүлүп, чыныгы кыргыздын татыктуу тарыхы, даңктуу тарыхы
жолго коюлат го деп ишенем да, ойлоном да. Нурмамет Жукенович мына 1908-1910 жылдарга келип калдыңыз. Андан бери келсек 1916 жылга келебиз. Кыргыздын мына тарыхында жазылып калган үркүнгө. Эми аны өзүнчө сөз кыларбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп баратат. Анда келип бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.